Ассаламу алейкум туғандар. Назарыңыздарда қайырдан эле базар жок каналы. Биз бүгүн Ысык Ата району Димитровка айылында турабыз. Ушул жерде могу көрүп турганыңыздардай үй сатылаттыр. Ошол жөнүндө сиздерге маалымат берейин деген. Биринчи эле болуп сиздерге айыл жөнүндө маалымат берейин. Бул айыл Бишкек шаарынын чыгыш тарабында жайгашкан. Бишкек шаарынан 25 сомдук жол кире менен келе аласыздар. Жайгашкан жери Кант шаарынан кийинки эле айыл болуп калат. Ошол Бишкек шаарынан келатканда айылдын башталыш жагында Ленин көчөсү 103 үй туугандар, биздин сатылуучу үй. Бул жакта мектеп, садик, мечиттер бар экен туугандар. Суу, свет бар. Эми үйүбүз жөнүндө айтсак, тышкы тарабына көрүп турганыңыздардай блок менен тосулган. Ондай ворота орнотулуптур. Андан кийин эми короосун көргөзөйүн сиздерге. Бул үйүбүздүн короосу туугандар. Алды жан тараптары навес болуптур. Ылдый тарабына брусчатка чапталыптыр. Жердин аянты 12 соту экен. Анан үйүбүз жөнүндө айтсак, кирпич менен бүтүрүлгөн. Тышкы тарабы көрүп турганыңыздай текстура болгон экен. И арт жагында бир аз гүл эккенге, же болбосо кандайдыр бир бак эккенге место калтырылыптыр. Эми үйгө кирип барганча сиздерге башка маалыматтарды беребиз. Кызыл китеби бар туугандар. Үй ээсинин атында полный оформлен болгон экен. Бул алды тарабынан көрүнүшү. Бул жактарда эле брусчатка. Кошуна тарапта эле блок менен тосулуп, текстура болуп шуалыптыр. Андан кийин эми ичкериндеги бөлмөлөрдү сиздерге көргөзөйүн. Бул жакта баня бар. И бул жакта көмүркана бар. Биринчи үйдүн ички тараптарын сиздерге көргөзүп, андан соң булар жөнүндө да бир аз маалымат берип кетем. Киргенде эле кухня жайгашкан туугандар мына. Узун тарасы 5ке 3 экен. Тегереги обой, дубалдары обой, үйдө тарабы пластик экен. И полу линолеум туугандар. Ошол эле кухнянан оң тарапка карап киргенибизде биздин тамак даярдоочу жайга жайгашкан. Бул жакта раковина орнотулуптур, кухонный мебелдер и калган жери дубалдары обой экен. Ушундай көрүнүштө. Андан ары биз кайра эле кухняга чыгабыз. Жана сиздерге айттым, паровой отоплениянын топка, бул үйдө паровой отопление бар деп. Мына паровой отоплениянын топкасы бул жакта биздин кухняда жайгашкан. Андан кийин ушул эле кухнянан коридорго чыгып кете алабыз. Бул коридорубуздун көрүнүшү. Узун туурасы 3,5 га 2,7 экен. Тегереги обой. Үйдө жагы гипсокартон. Мына ушундай көрүнүштө туугандар мынакей. Андан ушул эле коридордон биз бул жакта бир спальный бөлмөгө, жана бул жакта зал и детский бөлмөгө өтүп кете алат экенбиз. Биринчи эле болуп сиздерге спальный бөлмөнү көргөзөйүн. Так. Бул биздин спальный бөлмөбүз. Узун туурасы 3ке 4,5 экен. Тегереги обой. Үйдө жагы гипсокартон. Түштүк тарабында 2 пластик терезе орнотулган туугандар. Мынакей. Ушундай көрүнүштө. Полдору жыгачтан болгон пол туугандар. Андан ары кайра эле биз коридорго чыгабыз. Коридордон сол тарапка киргенде биздин залыбыз жайгашкан. Мынакей. Узун туурасы 5ке 3,5 экен. Тегереги обой. Полу жыгачтан болгон пол туугандар. Мына ушундай көрүнүштө. Чыгыш тарабынан бир пластик терезе орнотулган. Мынакей. И ушул эле залдан биз детский бөлмөгө өтүп кете алат экенбиз. Так. Мынакей туугандар. Бул биздин детский бөлмө. Узун туурасы 3ке 3,7 экен. Тегереги обой. Бул жакта эле полу жыгач. Түштүк тараптан бир пластик терезе орнотулган. Узун туурасын айттым, 3ке 3,7 деп. Мына ушундай көрүнүштө. Тегерентем көргөзө кетейин. Андан кийин эми короого чыгып, короонун калган жерлерин көргөзүп, андан соң баасын айтам туугандар. Видеону акырына чейин күзөтүп, лайктан басып туруңуздар.
кайра эле мен үйдүн алды жагындамын туугандар. Бул жакта банябыз бар. Баняны деле бир мындай көргөзө кетейин. Мынакей ушундай көрүнүштө банябыз тегерээги кафе экен. Мынакей. Эми андан кийин бул жакта көмүркана деп айттым, көмүрканабыз. Анан бул жакта бак кыласызбы же кандайдыр бир овощи эгесизби, өзүңүз билесиз, ушундай жерлер. Бул жакта үйдүн тышкарагында туалет. Чек аралары туугандар, жашыл эмен тоскон бул жагы. Кошунанын сарайына чейин. Ылдый тарабы көрүп турган бакка чейин экен. Жер жүзүнүн аянты 12 сотук деп айткам, ылдыйкы бакка чейин. Дагы кимден кимге кызык болсо өзүңүздөр келип ээси менен чек араларын бир сыйра аныктап алсаңыздар болот. Эми үйдүн баасын айтайын, үйүбүздүн баасыны $30,000 деп атышат. Сүйлөшүүлөр болот. Ээсинин номери экранда жана описанияда болот туугандар. Башка таппай калсаңыздар, менин номериме чалыңыздар, мен бере алам сиздерге. Бирок мен болушунча сиздерге көрүнө турган жерлерге койдум. Бул жака экранга жана описанияга. Анан бизде Instagram жана TikTok баракчалар бар. Ал жакта ушул сыяктуу сатылуучу үйлөрдүн кыскача видеолору жана сүрөттөрүнү көрө аласыздар. Алар деле базар жок деп английский буква менен издесеңиздер болот. Андан кийин бизде Telegram группа деле бар. Аны үй жер деп издеңиз, же болбосо ушул видеонун описаниясын карасаңыздар, ссылкасы турат. Ал жактан кошулсаңыз болот. Ал жакта үйгө кызыктар адамдар бар группада. Сатып алуучу, сатуучулар. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар туугандар.